Казактар азыр макул болбосун эмне себеп болот? Ал өз алдынча алардын эрежелери башкачаракпы же кандай? Ережелери деле окшош, бир гана айырмабыз мындай: алар эгерде каршысында балбанды арт жагынан кур менен кармап калып, ал атты мойнун кармап жеметип калса эле таза жеңиш берип коюшат. Биз айтып атабыз, андай болуп оңолуп алып келип деле кайра алып таштаган учурлар болот атпайбы? Эмне үчүн антип ал кичине эле кыйналып калган эмени биз токтотуп коюшубуз керек деп, мына ушундай кичине анча айырмачылыгыбыз бар, бирок эрежебиздин баары эле бирдей. Демек ал бир аз маселелер дагы чечилип, буюрса бул эреңиш спорту дагы эл аралык деңгээлге чейин көтөрүлүп, жалпы федерация түзүлөт деген ойдобуз, ниетибиз түз. Азыр болсо 80 килограммга чейинки салмак категориядагы балбандар чыгып келүүдө. Кызыл кур менен Нарын өрөөнүнөн Бактыгул Райхан уулу, анын атаандашы Бишкек шаарынан келген Барктабас Жыргалбеков. Тиешелүү түрдө ал көк кур менен азыр тиреш өткөрмөкчү. Бул балбандар жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул балбандар дагы буга чейин өзүн көрсөтө элек жаш балбандар, бирок биз ушу Нарын областынан дайыма жаш балбандар өздөрү ушул эреңишке аябай кызыгып, ушундай кызыгуусу дайыма артып турат да ушу жигиттердин. Ошон үчүн биз Нарын областынын жетекчилерине айтар элек, ушу балдарды дагы жакшылап колдоп, ушулардын каражат бөлүп, кичине ушуларга келип кеткен каражаттарын төлөп берип койсо, булар өтө мыкты балбандар болуп чыгарына биз ишенебиз. Бул жигиттерден көп нерсени үмүттөнсө болот. Азыр сөзүңүздү далилдеп, Бактыгул Райхан уулу өтө мыкты жана азыр мөөнөтүн мурда жеңишке жетүүгө абдан жакын. Ата-анашын курунан алып, аттан оодарууга дээрлик оодарылды. Мына ушул жерде абал кандай болуп калды? Мына таза жеңиш, атынан алып койду. Таза жеңиш. Таза жеңиш. Демек, сиз белгилеп өткөндөй, Нарын облусунан келген Бактыгул Райхан уулу таза жеңишке жетти. Демек, Барктабас Жыргалбеков Бишкек шаарынан келген балбан мыкты атаандаштыкты жаратканы менен жеңишти Бактыгулга берип койду. Биз болсо эми кийинки балбандарды күтүп калабыз. Жалпы 80 килограмм салмак чембердигинде 4 балбан катышууну каалаган. Демек, алдыда кандай болот? Финалдык беттештер дагы болобу? Бир гана жол 3-чү орун үчүн дагы күрөштөрү болобу? Финалдык беттешти эртеңки күнгө калтырабыз. Ал эми